Жалал Абад шаарында балдар ойночу мамлекеттик эс алуу борборлору жок болгондуктан буга чейин балдар жеке менчик жайларда эс алып келишкен. Эми ал күндөр артта калат. Анткени Жалал Абад шаарынын Спутник ичи шаарчасында Данек эс алуу борбору ачылууда. Бул жай заманбап түрдө салынган. Данек деп аталган оюн-зоок борбору Түмөнбай Байзаков атындагы эс алуу багынын ичинде салынууда. Курулуш иши дээрлик аяктап калган. Сырткы иштери бүткөрүлүп, учурда ичинде балдар ойной турган жабдыктар кураштырылууда. Буйруса аз убакыттын ичинде пайдаланууга берилет. 3 айдан бери ишердиз. Ушул полный бүттү. Нөлдөн баштап, фундаменттен баштап ушунча тургузуп, сырткы иштери бүттү. Берде полный сэндвич панелдер менен курулду, отоплениясы бар, мына полдор деле заманбап жаналар менен кылынып атат. Ушу жакшы, азыр заманга жараша бир жооп берет, талапка ылайык. Мына оюнчуктар дагы вообще эң алдыңкы оюнчуктардан. Аталган борбордун ичиндеги аттракцион Кытай өлкөсүнөн алынып келинген. Биринчи жолу курулуп жаткан мамлекеттик оюн-зоок борбору шаарды өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен курулуп жатат. Жалпы курулуштун суммасы 74 миллион 300 миң сом түшөт. Анын ичинде ошол основной курулуш иштерине, андан сырткары ошо ичиндеги оборудованияларына бүткөндөн кийин шаардык кеңештин чечими менен ошол балдарга белгилүү суммада акысы белгиленет. Ошону менен биз шаардын бюджетке акча түшүп турат, бун иштеп кетсе. Мурун буга чейин бул жерде эски парк болчу. Биз киргенге шарт болбойт эле. Азыр эми жаңыдан салынып бүт баары балдарыбызды ойнотконго ушу бардыгы шарттары түзүлдү. Мурун үстү жаап эмелер жок болчу. Эми бүтүп жатат ал дагы. Бүтүп калса анда кирип ойношот балдар. Калада мындан сырткары каралбай калган эс алуу бактарын толугу менен калыбына келтирүү иштери жүрдү. Нурислам Карыбеков атындагы эс алуу багы да заманбап түрдө бүткөрүлүп, пайдаланууга берилди. Буга жергиликтүү бюджеттен 26 миллион сом бөлүнгөн. Мындай түзүлгөн шартка шаар тургундары келген коноктор ыраазы. Жаштар үчүн жакшы болду. Негизи жаштар көп да, жаштарга жакшы болду. Жаштар эмес, бизге окшогон картайгандар деле убактысы болсо мынантип айланып кичине дем алат экен. Таза абада. Бар жок жакшы болуп атат. Өнүгүү жылуу бар. Алдыга жылыш бар. Алга Кыргызстан деген чын эле болуп калды. Бүгүнкү күндө калкка ар тараптуу шарттарды түзүү максатында алгылыктуу иш жүргүзүлүп келүүдө. Эми салынган жайларга аяр мамиле жасап, аздектеп сактоо гана керек. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.